Номер 7 Кожобек Күзембаев атындагы жалпы билим берүү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими, Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областы боюнча жазуучулар союзунун мүчөсү Тажимаматова Айгерим Тажимаматовна. Мен мугалим төшүгө түгөнбөгөн, кагуу жесе кабыргасы сөгүлбөгөн, жүрөгүн балдар үчүн арнап коюп, арубак окуучусун түгөлдөгөн. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов агайым айткандай, мугалим тамчыдай тыпылдап, жан дүйнөңө адам бол деп тамчылоодон тажабаган адам эмеспи? Үрөн, суу жана аба болгон ар кандай жерде данектин бүчүргө, бүчүрдүн чынарга, чынардын даракка айланарына ишенген багбан бул мугалим. Көк баскан нандан пенсилин жасоо мүмкүн болсо, демек ар кандай адамдан пайдалуу инсанды тарбиялоо мүмкүнчүлүгү бар эмеспи? Мугалимдин оозунан чыккан сөз жебе сыяктуу. Анын бутасы бирөө. Ал окуучу. 8 жылдык иш тажрыйбамда мени түшөлткөн сезим бул: мен класстын эшигин ачып кирген кезде окуучулар сүйүнүп жатабы же тескерисинче чыккан кездеби? Өлкөнүн келечегин тарбиялоо деген жоопкерчиликти алган күндөн окуучумдун жүрөгүнө өңүрүп кароо менен биринчи аткара турган ишим балдардын жүрөгүнөн орун алуу эле. Анткени инсандын мээсине кеткен жол жүрөктөн башталат. Окуучунун жүрөгүн багындырып алган соң, аларга үйрөтүү жеңил болот. Окуучунун жүрөгүнө барчу жол мугалимдин таза жүрөгү. Окуучум, бул мага берилген аманат. Аларды сүйө билүүгө, кам көрүүгө, түшүнүүгө милдеттүүмүн. Ошону менен бирге мекенимди, тилимди кадырлап келем. Демек, мекенге салым кошушум, сүйүү менен тарбиялаган окуучуларым өлкөнү жан аябастардан коргоо дегендик эмеспи? Окуучуну көз жазымда калтыруу, өлкөгө чыккынчылык кылуу. Инсан дене жана рухтан турат. Анын эки тарабын тең эске алып тарбиялоо шарт. Билим жана технологияга басым жасалып отуруп, сүйүү, адамдык, туугандык, достук, ыйман сыяктуу баалуулуктар четке кагылып калбашы керек. Андыктан окуучумдун көзүнө тигилип маектешүүнү жактырам жана эң биринчи адамгерчилик деген асыл сапат экенин эскертип келем. Өз билимин, өз менчигине айландыра билүүсүнө калыптандырууда окусам унутам, көрсөм эстеп калам, өз алдынча иштесем үйрөнүп калам деген принципте иштөөгө басым жасайм. Жаңыча иштөөнүн багытында интерактивдүү усул менен окутуунун ыкмаларын билгичтик менен колдонуп, сабак өтүү мугалимдин жекече педагогикалык шеберчилигин талап кылат. Педагогикалык шеберчиликти учурдун талабына ылайык өркүндөтүп туруу керек. Бардык тармактар, адамдардын бири-бири менен болгон мамилеси интернетке байланып, санариптештирүүгө өттү. Маалыматтын тез тарашы, дүйнөнүн кескин өзгөрүп бараткан агымына окуучулардын, жаш өспүрүмдөрдүн кок мүнөзү, тили, дили көз каранды болуп калууда. Мындай кырдаалда биринчи кезекте өзүңдүн, мамлекетиңдин жана улутуңдун келечегин ойлойсуң. Ааламдашуунун капшабынан биз кантип туура жол таап чыгабыз? Мындай учурда окуучуларды жандуу сабактар менен кызыктырууга жаратылыш койнунда, китепканада, китепке болгон кызыгуусун арттыруу менен поэзия дүйнөсүнө саякатка алып барам. Эмнегедир жан дүйнөм жаратылышка агыктай берет. Көрсө, табият өзүнүн көркөмдүүлүгүн көкүрөккө сиңире берет турбайбы? Менин ыр жазуума да ушул нерсе түрткү берип, поэзияны жүрөгүмдө ардактап келем. Поэзия ыргактары сезим боекторун кытыгылап, көөдөнүңдү толтуруп, кээде балалыкка, кээде турмуштун түгөнбөгөн түйшүгүнө жетелеп, арулукка ээрчитет. Поэзия бул жан дүйнөмдүн азыгы. Андыктан мени издесең ырларымдан табасың. Алдыга койгон максатым чыгармачылык эркиндикте иштеген, кесипкөй мугалим болуу менен биргелешкен, кызматташкан жана жеке ыкманы колдонуу, муундардын айырмасын аныктоо, гумандуу мектеп, гумандуу мугалим болууну ар бир окуучу эмнени үйрөнүшү керек, үйрөнгөнүн биз кантип билебиз? Кээ бир окуучулар кыйналса кандай жардам беремин деген суроонун негизинде ойлонгон. Кесипкөй, үйрөнүүчү мугалим болуу жана жеке өзүмдүн автордук китептеримди чыгаруу менен өздүк китепканамды кыялданып келем. Адал эмгек, ак нан тапкан мектебим, сенде өткөн өмүрүмдү эстедим. Тартылышып жетпесе да маянам, колду шилтеп чет өлкөгө кетпедим.
кетмек түгүл өсүп турган эшикте шибериңди баскым келбейт деп сегим.